Аалам миң кырдуу миң сырдуу болсо, китеп дүйнөсү андан да көп сырларга бай. Ошол сырды окуп жана турмушта колдоно билүү үчүн биз ар дайым китеп окууну пайдалуу адатка айлантуубуз зарыл. Учурда автобиографиялык, шыктандыруучу, эргүү берүүчү, тарыхый, көркөм фантастика, романтикалык жанрдагы чыгармаларды табууга болот. Асыресе соңку мезгилде батыш жана чыгыш элинин жазуучулары тарабынан жазылган мыкты бестселлер китептер окурмандарга жеткиликтүү. Бүгүнкү бир китептин баянында 16-кылымдагы Жапониянын легендарлуу тарыхый жол башчысы Тойотоми Хидеёшинин лидерлик сырларын жашырган «Кылычсыз самурай» аттуу китеп тууралуу сөз болот. Саламатсыңарбы достор, бүгүн бир китептин баянуу аттуу чыгарылышта биз сиздер менен «Кылычсыз самурай» аттуу китебин талкуу кылмакчыбыз. Бул китепти негизинен эле бул китепте эмнелер жазылган? Жапониянын эң элге таанымал лидерлик сапаты менен өзүнүн лидерлик сапатын мыкты көрсөткөн Хидеёшинин бизге берген насааттары, анын өмүр таржымалуу тууралуу негизинен жалпысынан сөз болот. Бул китепти негизинен башкы каарман бул өтө мындай бою кичинекей, көзү, башы бардыгын маймылга окшоткон ушундай бир жан болгон. Ал жаш кезинен эле атасынан ажырап, өгөй атанын колунда өтө коордукту көрүп чоңойгон жигит болгон. Ал 15 жашында өзүнүн айылынан кетип, мен өзүмдүн жашоомду курам, өзүмдүн бутума турам, өзүмдүн жолумду тапмайынча мен бул айылга кайтып кетпейм деген сөз менен айылдан чыгып кетип, өзүнө лидерлик сыпатты калыптандырат. Ал ошол аралыгында, ошол убакта ал 15 жашында болгон. Китами Масаонун «Кылычсыз самурай» аттуу китебинде самурай болууну кыялданган дыйкан бала Хидеёши Тойотоми лидерликтин сырларын кантип ачканы сүрөттөлгөн. Ал кебетеси маймыл сыяктуу болуп төрөлгөн. Бирок бул ийгиликке жетүүгө жана Япониянын императору болууга тоскоол болгон эмес. Ал өз жолунда мүнөзүн курчутуучу далай тоскоолдуктарды басып өткөн. Ал ушундай көп кыйынчылыктарды башынан өткөзөт. Акыры ойлонуп отуруп, мындай чечимге келет: мен курсагымды эле тойгозгон адамдардын жанында иштебестен, аларга эмгек кылбастан, мен келечегими дагы, акыл эсими дагы, лидерлик сыпатымды дагы өстүрө турган адамдардын жанына лидерликке мындайча айтканча устап тутунуп шакирт түшүшүм керек деген чечимге келет дагы. Лидер болуш үчүн дейт, биринчи ыраазы болгонду билишибиз керек экен. Экинчиден мындай берилгендик болуш керек экен. Биз эгер бирөөгө устап тутунган болсок, ага ар дайым жашообузда капачылык болобу, жаман нерсе болобу, жакшы нерсе болобу, айтор баардык нерсеге ыраазы болгонду билишибиз керек экен. Берилгендик, бир устазга устаттык тутунган болсок, анда ага биз берилүү менен жан дилибизден, чын дилден аракет кылып, ошого кызмат кылышыбыз керек экен. Андан сырткары, лидер болгусу келген адам мактанчаактыкты таштасын дейт. Мактанчаактык болбошубуз керек экен. Кичине эле бир нерсе келген болсо, биз көбөп кетпешибиз керек экен. Мындайча айтканда, өтө мындай оор басууруктуу болушубуз керек экен. Ар бир сөздүн маанисин чага билген, ар бир нерсенин ишин майын чыгара билген инсан болгон болсок, мына ошондо биз лидерлик сыпатты өзүбүзгө калыптандырган болот экенбиз. Дагы ушул китепти кененирээк окуган болсоңор, силерге абдан пайдасы чоң. Буну ар бир студент, ар бир окуучу, негизи эле бул жашоодо өзүнүн ордун табам деген инсандар окуса болот.